Салам достор, бүгін біз динозаврлар дүниесін үйренеміз. Динозаврлардың қайсыл уақытта қачан кантип жашап кетишкен, эмне менен тамактанышканын жана ошондой эле эмне үчүн жок болуп кетишкенин баардыгын азыр ушул видеодо айтып берем. Мына бул динозаврлардын коробкасын ачып атам. Азыр ичиндеги динозаврлардын ар бирин көрсөтүп берем. Динозаврлар 65-66 миллион жыл мурун жашап өтүшкөн. Булар кээ бирөө чөп менен, жалбырактар менен тамактанса, кээ бирөөлөрү эт менен тамактанышкан. Бирин бири эт менен тамактанган динозаврлар кадимкидей охотага чыгышып, ошо жанагы чөп жеген же кичинекейирээк динозаврларга кол салып ошону менен тамактанышкан. Мына бул динозаврдын 3 мүйүзү бар экен. Мына булар өңдөрү абдан ачык келген. Көк, жашыл кошулган өңген. Бул динозаврлардын көбү коркунучтуу, көзгө коркунучтуу көрүнгөн формада жаралышкан булар. Жана ошондой эле диштери, тырмактары абдан курч келген динозаврлар. Ошонусу менен булар бири-биринен айырмаланышкан. Булардын кээ бирөөсүндө абдан чоң мүйүздөрдө болгон мурдунун үстүндө абдан коркунучтуу формада динозаврлар экен. Булар эмне үчүн жок болуп кеткен деген суроо мындан 65-66 миллион жыл мурун метеорит, жанагы эле асмандагы учкан жүргөн метеориттердин бири жерге келип катуу түшкөндө жердин үстүндөгү баардык жашоо тиричилик кылып жаткан жаныбарлар, динозаврлар, бак дарактар, бүт баардык нерсе күйүп жок болгон. Ошону менен динозаврлардын эрасы бүткөн экен.